Түшкүрүү бул адамдагы коргоно турган реакция. Адамдын мурундун ичинде жайгашкан былжыр челдеги нервтер дүүлүгөт дагы чүчкүрөт. Мисалга ала турган болсок, мурундун ичинде бир вирус чыга турган болсо, инфекция кире турган болсо, ошол инфекциядан коргонуш үчүн адам чүчкүрүп тазалануу реакциясы жүрөт. Ошондой эле аллергия абалында да болушу мүмкүн. Мисалы үчүн чаңга же бир нерсенин жытына, чөптөрдүн жытына болушу мүмкүн, же химиялык боектордун жытына болушу мүмкүн, же парфюмдардын жытына дагы адам чүчкүрүп тазалануу болот. Кээде ал фотогендик болот. Жарыкка чыкканда, күндүн нуруна чыкканда дагы кээ бир адамдарда ушул аллергиялык чүчкүрүү болушу мүмкүн. Жана ошондой эле гормоналдык өзгөрүүнүн негизинде болушу мүмкүн. Же болбосо нейрогендик болот. Мисалы үчүн стресс болгондо, же ойлонгондо, же бир нерсени көргөндө дагы адам чүчкүрүшү мүмкүн. Чүчкүрүү бул ушундай бир тазалана турган, коргоно турган дагы реакция болуп эсептелет. Эгерде сиз чүчкүрө турган болсоңуз, анда алакан менен чүчкүрбөшүңүз керек. Алаканды жапкан болбойт. Тескерисинче мындай чыканакка чүчкүрүш керек болот. Чыканак менен жаап. Себеби алакан менен чүчкүрө турган болсоңуз, анда инфекция бар болсо, эгер вирус бар болсо, ал алаканга жугат дагы, анан башка бир адам менен кармашканда, учурашканда же бир уюмдарды кармаганда ал жакка жугуп калып, тезинен инфекция, вирустар тарай турган болот. Жугуштуу оорулар жайылып кете турган болот. Ал эми чыканакка чүчкүрө турган болсоңуз, андай жайылуу болбойт. Жана чүчкүргөндөн кийин сөзсүз түрдө дароо колду тазалап жууш керек болот. Инфекцияны кетире тургандай дезинфекторлорду колдонуш керек болот. Жана чүчкүрүп жаткан болсоңуз, ошол таза абага дем алышыңыз керек, мурундун ичин чайкашыңыз керек, суу менен жакшылап чайкасаңыз дагы чүчкүрүүгө жардам берет. Эгерде аллергия болсо, жана башка көйгөйлөрү болсо, аны дарыгерге көрүнүп, ошол оорудан айыгуунун камын көрүшүңүз керек болот. Кошумча сурооңуз бар болсо комментарийга жазыңыз, биз аларга жооп беребиз.